Альцгеймер илдетине каршы күрөштө бул тарыхый учур болууда. Биринчи жолу бул оорунун симптомдорун гана басаңдатуу үчүн эмес, негизги себептер менен күрөшчү препаратка уруксаат берилип жатат. Адуканумаб Британияда азырынча лицензия ала элек. Азырынча анын клиникалык сыноодо гана колдонулуусуна уруксаат. Аталган дары Лондондогу улуттук неврология госпиталында сыноодон өтүп жатат. 68 жаштагы Алдо Сересага 10 жыл мурун Альцгеймер деген диагноз коюлганда ал хирург катары ишин токтотууга аргасыз болгон. Ага ай сайын адуканумаб дарысы берилип жатат жана дары жардам берип жатканы анык. Көп адашпай калганымды байкадым. Когнитивдик тесттеринде жакшы жылыштар байкалды. 2 жыл мурун адуканумаб сыноодон өтпөй калган. Алдо катышып жаткан медициналык сыноо дагы токтотулган. Бирок бул медициналык каражатты чыгарган Biogen компаниясы дагы кошумча маалыматтарды анализдеп, дарыны жогорку дозада алган бейтаптардын эс тутуму, когнитивдик жөндөмү жана сүйлөгөнү жакшыраак экенин байкаган. Бул Альцгеймер илдетине чалдыккан адамдын мээси. Кызыл түс менен белгиленген жерлерде уулуу белоктор, амилоиддин топтолуп калганы байкалат. Бул 1 жылдан бери адуканумаб препаратын алып жаткан ошол эле адамдын мээси. Амилоиддин олуттуу өлчөмдөрү жок болгон. So this drug was approved on the basis of this drop in amyloid that you're seeing here. Британияда бул препараттын клиникалык сыноосун жетектеп жаткан дарыгер абдан кубанып жатат. Альцгеймер илдетин иликтөө жана түшүнүүдө бул өтө олуттуу мезгил. Канчадан бери эч үмүтү жок жашап келе жаткан адамдарга жарык үмүт пайда болду. Менин сыноомо катышып жаткан бейтаптар жана окумуштуулар олуттуу жардам берчү дары табууга ынтызар. Соңку жылдарда Альцгеймер илдетин айыктырчу бир катар дарылар жарактан чыгып калды. Эми болсо бул ооруну басаңдатчу дарынын чыгып жатышы окумуштууларды мындан дагы эффективдүү дарылардын үстүнөн иштөөгө шыктандырат. Алдо 6 айдан бери адуканумаб дарысын алып жатат жана ал жылыштар бар экенин айтууда. Көп адашпай калдым. Албетте илдет дагы эле күчүндө. Бирок мурункудай жаман болбой калды. Азыр өзүмө көбүрөөк ишенип калдым. Адуканумаб препараты Альцгеймер илдети өөрчүп кетелик бейтаптарга берилет, себеби алардын мээси өтө жабыркай элек болот. Бул дарыга Британияда уруксаат берилери же жоктугун чечүүгө 1 жыл кетет. Эгер уруксаат бериле турган болсо, бул дарыга болгон талап тоодой чоң болот.